Пандемия учурунда көз жумган көрүнүктүү инсандардын катарында Нарын облусунун ардактуу атылуу жеке ишкер Бакытбек Аттокуров да бар. Ал замандаштардын эсинде жөнөкөй, боорукер, иштерман адам катары калды. Анын адамдык асыл бийик сапаттары ырсаптарында дагы сапатталган. Нарын суунун неменин Кычан мектебинин бекти баягы эски автобазанын тегерегинде Нарындын жээгинде бүт элдер ошол жерге мусор төгүп, илгертен калган мусорларды төгүлүп ошону каралбай калган жер болчу жаткан. Бул жердин бактысын ачты, Бактыбек деген бир кичинекей ыр саптарын жасап алдым. Бул жердин багы ачылды. Арылып мусор төгүүдөн каралбай калган жер эле ит менен мышык көмүлгөн. Дөң менен аңдар түстөлдү. Эл качпайт эми көрүүдөн. Тасарды жээги дайранын кутулду мэрлер сөгүүдөн деп. Маркумдун замандаштары аны бала күнүнөн мээнетчил эле деп эскерет. Күч түзүмдөрүндө кызмат өтөп турган мезгилинде ар бир берилген тапшырманы так аткарып, өзүнүн чынчылдыгы жана ишке берилгендиги менен кызматташтарына үлгү боло алган. Эмгекке кылган мамилеси ушунчалык күчтүү эле, принципиалдуу, мыйзамды аткарууну ушунун баарысын так кармаган жигит эле да. Анан коюп койгон, полкка коюп койгон ар бир адамдын тизмесин, кимде мылтык бар, кимде мылтык жок, эмне деген мылтык, анын мөөнөтү качан бүтөт, ошону ар бир иш ачып туруп, ар бирине коюп туруп, мондай жийип коюптур текчеге. Мен ошону көрүп алып туруп ыраазы болгом да. Ар бир адам мындай чыдап, кагаз менен иштеп жүрө албайт. Ал эми үйүндө мээримдүү ата, жароокер жар, сыймыктуу чоң ата, боорукер бир тууган катары жакындарынын эсинде. Үйдө ушунчалык камкор ата болчу. Кайсы жерде болбосун ушундай темирдей тартипти жакшы көргөн адам болчу. Биз эми ушул өзүнүн дагы көптөгөн ушу элге кылам деген, кызмат кылам деген көптөгөн пландары бар болчу. Мына ушулардын баардыгы тең ушундай абалда туруп атат. Анан эми аны бала чакасы артында калган ошолор дагы эл үчүн кызмат кылып ошону улантып кетет деген ойдобуз. Бактыбек Аттокуровдун коомдо дагы өзүнчө орду бар болчу. Кызмат деп жулунбай, байлык бийликке ашкере умтулбастан, өз убагы менен кандай учур болсо да калктын аярдуу катмарына өз колдоосун көргөзүп келген. Жерде үзгүлтүк деле болчу эмес көмүр. Эми азыр даана эсебин айта албайм, бирок үзгүлтүк болчу эмес. Нарын областка жетчү да. Жанагы теплонукун тартчубуз, мекемелердикин биз тартчубуз. Андан тышкары ушунга сатка көмүр үзгүлтүк болбой түшүп турчу жеңге аябай. Жетим жесир кем багалдарга бекер ушул жерден тараттырып берчү эле. Көмүрлөр чүрүп. Колунда жокторго жакшы киши болчу аябай. Мындан сырткары облустун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да өз салымын кошуп, ири базарды ачуу менен миңдеген жумуш орундарын түзүп берген. Ошондой эле жасаган иштери менен өлкө казынасына жылына миллиондогон сом салык төлөп келген. Эми биз үчүн абдан чоң жоготуу болуп, ушу атабызды жоготуп, кан жутуп отурган кезибиз. Ушул Нарын областы үчүн абдан чоң иштерди кылды. Жылыга областтын, шаардын бюджетине миллиондогон сом салыктарды төлөп, соцфондко төлөп, канча деген миңдеген кишиге жумуш ордун түзүп, ошо миңдеген киши адал жол менен ошол жерден акчасын таап, үй бүлө бала чакасын багып, канча жылдан бери ошентип келатат. Биз эми атабызды орду толгусуз чоң жоготуу болду. Ушул атабыздын көп жакшы нерселерин алып калдык. Эң негизгиси талап эле ушул элдин эмгегин жебегиле, ак менен иштегиле деп бизди көп ушу тарбия берди. Эл оозунда өзүнүн кайрымдуулугу, жөнөкөйлүгү менен калган Бакыт Аттокуров 1958 14 майда Ат Башы районунун Баш Кайыңды айылында туулган. 1981 жылдан 1993 жылга чейин Нарын облустук ички иштер башкармалыгында кызмат өтөгөн. 1993 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин жеке ишкерлик менен алектенип, облус аймагына 2 соода борбор, бири ири базар куруп, миңдеген жумуш орундарын түзүп берген. Мындан улам 2013 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы менен сыйланган. Нурус Абылмеженов, Эсенбек Сталбек уулу, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар Нарын шаары.